Быйыл апрелде Ош шаардык кеңешине шайлоо өтөт. Азыркы 4-чү чакырылыштын депутаттары өз убакыттан кийин өз ишин жыйынтыктайт. Акценттин бүгүнкү чыгарылышында мөөнөтү аяктап жаткан шаардык кеңешке жана алардын аткарган ишине көз чаптырабыз. 6 фракциядан куралган азыркы Ош шаардык кеңеши 2016-жылы жазында шайланган. Шайлоодон утуп чыккан партиялардан КСДП 16, Кыргызстан 9, Мекеним Кыргызстан 6, Республика Ата Журт 5, Бирбол 5, Өнүгүү Прогресс партиясы 4 мандат алган. Көпчүлүк коалицияга кирген 3 фракция 27 депутаттан турат. Мыйзам жана ыйман деп аталган көпчүлүк коалициясынын курамында КСДП, Бирбол жана Мекеним Кыргызстан фракциялары кирет. Көпчүлүк коалициянын лидери жана Ош шаардык кеңешинин төрагасы Жапарбек Ормонов. Ал социал-демократтар партиясынан шайланган. Ош шаардык кеңешинде жалпы 45 депутат бар. Анын 36-сы эркек, калган 9-у аял киши. 4 жыл аралыгында азыркы чакырылыштагы депутаттардын кээ бири ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотуп, алардын ордуна башка депутаттар менен толукталып жатты. Алардын айрымдарына токтолсок, Мекеним Кыргызстан фракциясынын депутаты Чагатай Аматовдун ордуна Оюнбек Абдрахманов, ушул эле фракциясынын депутаты Талайбек Шабановдун ордуна Үркүнбаев Калыбек, Бирбол фракциясынын депутаты Алтынай Маметованын ордуна Сейиткасым Курбаназаров, ушул эле фракциясынын депутаты Алимжан Байгазаковдун ордуна Эрнес Кулназаров жана Республика Ата Журт фракциясынын депутаты Жасур Айзимовдун ордуна Темирбек Жунусовдор келишти. Шаардык кеңеште ар тармакты камтыган 6 туруктуу депутаттык комиссия бар. Алар бюджет, экономика жана өнөр жай маселелери боюнча, экинчи архитектура, курулуш, муниципалдык менчик, мүлк, экология, агрардык жана өзгөчө кырдаалдар маселелери боюнча. Үчүнчүсү мыйзамдуулук, укук, тартип, депутаттык этика, регламент, мандат жана дин маселелери боюнча. Төртүнчү социалдык, маданий өнүктүрүү жана жаштар саясаты маселелери боюнча. Бешинчи транспорт, жылуулук, энергетикалык комплекс, муниципалдык чарба жана байланыш маселелери боюнча. Алтынчы жергиликтүү өз алтынча башкаруу, инвестиция, ишкердүүлүк, тышкы экономикалык байланыш, кичи жана орто бизнести колдоо жана миграция маселелери боюнча. Ушул аралыкта Ош шаардык кеңешинин депутаттары 24 чыйналыш өткөрүшүп, анда шаар тургундарынын жашоо шарттарын жакшыртуу максатында ар кандай токтомдорду кабыл алууга жетишти. Бирок бул чечимдердин арасында элдин сын пикирине кабылгандар деле жок эмес. Мисалы, 2019-жылдын май айындагы кезектеги жыйында окуучулардын жол акысын 1 сомдон 5 сомго чейин көтөрүү демилгесин колдоп берүүсү коомчулукта кызуу талкууланып, көп сындар айтылган. Ошондой эле муниципалдык ишканалардын жетекчилеринин сабатына жана билимине көптөгөн сындар айтылып, бирок чындыгында бул сын пикирлер сөз бойдон калууда. Ал эми социалдык көйгөйлөр боюнча токтоло турган болсок, июнь окуясынан жабыркагандардан арткан батирлер Ош шаардык кеңеши кабыл алып берген чечим менен турак жайга муктаж мамлекеттик жана муниципалдык ипотекалык негизде берилди. 7 жылдык мөөнөттү 12 жылга узартылып, ипотеканын жылдык үстөгү 12%дан 6%га түшүрүлгөн. Андан кийин арыз даттануулардан соң былтыр декабрда 4%га чейин төмөндөтүлдү. Мындан сырткары шаардын башкы планы 2016-жылы кабыл алынды. Андан кийинкиси бул ПДД. Азыр ал каралып жыйынтыкка чыгып калды. Ош шаардык кеңешинин азыркы чакырылышы ПДДны кабыл алып берүүгө жетишкен жок. Ошондой эле Ош шаардык кеңешинин демилгеси менен 12 аймактык кеңеш кыскарып, 6 муниципалдык башкармалык болуп өзгөрдү. Ал жактагы кадр маселесине көңүл бурулуп, айлык акылары дагы жогорулады. Биз ТМЖ телеканалы Тмедиа Чекит KG сайтында мөөнөтү аяктап жаткан шаардык кеңештин азыркы чыгарылышындагы иши боюнча сурамжылоо жүргүзүүнү баштадык. Эгер сиз да депутаттардын 4 жыл ичинде аткарган ишине баа берем десеңиз, биздин сайтка кирип, же болбосо Тмедианын социалдык тармактардагы, Facebook'тагы, Instagram'дагы, YouTube'дагы баракчалар аркылуу өз добушуңузду берсеңиз болот.